Эмнеге биздеги көпчүлүк курулуш компаниялар котловандан старт продажа баштаганда баардыгын бирдей баада сатышат. Астыңкы этажында эле, ортоңку этажы, үстүнкү этажында эле. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү баардыгы бирдей квадрат метрде бирдей баада сатылат. Бул негизи көпчүлүгү маркетинг ход менен утуп кетет десек болот. Эмнеге? Баштапкы төлөмсүз, мынча жылга, мынча айга бөлүп төлөө, машина берсеңер болот, андай кылсаңар болот, мындай кылсаңар болот деп отуруп, элдер кызыгып, бул жагына көпчүлүк маани бербейт. Бирок сого берилгенден кийин кайра сатыш керек болуп калганда, ошол жерден кадимгидей айырма байкалат. Буну сатып жүргөндөр көпчүлүгү байкаса керек. Неге? Себеби ортоңку этаж жакшы бааланат. 1 бөлмөбү, 2 бөлмөбү. Үстүнкү этаж анча эмес, астыңкы биринчи этаж анча эмес, ошол жерден башталат. Анан 1 бөлмөлүүлөр пирашкидей эле сатылат. Мейли кымбат койсоң деле жакшы болсо, ортоңку этаж болсо жакшы сатылат. 3 бөлмө сатылбай туруп калат. 4 бөлмө андан дагы сатылбай туруп калат, кыйналып калат. Мен мунулар менен эле бирдей баада алдым эле. Меники мындай эле. Ошол эле домдо, ошол эле этажда меники мындай дейт. Анан ошол жерден башталат. Этажына жараша баасы чыгат. 1 бөлмө, 2 бөлмө, 3 бөлмө ошого жараша дагы баа кадимгидей айырма берип калат. Көпчүлүгү муну башында маани бербейт. 1 бөлмө алгандан көрө 2 бөлмө, 2 бөлмө алгандан көрө 3 бөлмө алып коерейин дейт дагы. А бирок кайра саткан келгенде кадимгидей айырманы байкап, ошол жерден баш чайкап калгандар дагы толтура.